позначимости поединок Шункар Прайд. Представляем бойцов легкой весовой категории. Боец в синем углу октагона. Ему 30 лет. Чемпион Узбекистана по вольной борьбе. Чемпион Узбекистана по универсальному бою. Тренер Хусейн Мардиев, клуб Азиан Вулс. Самарканд, Узбекистан. Джахангир. И его соперника. Ему 28 лет. Чемпион Кыргызстана по валитуду. Трехкратный чемпион Азии по жек-пежек. Многократный победитель турниров WF Pro Fight и WF Global. Победитель турнира Алаш Прайд. Победитель WWFC 11. Мастер спорта международного класса по ММА. Из города Кант, Кыргызстан. Ринат Рико. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Поприветствовали. Бойцы, вы профессионалы, моя команда выполняется быстро и четко. По углам защитить. Андамесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, Жахангир Эркулов менен да Саякбай, Ринат Саякбаевдин беттеши башталып алдында турат. Ринат Саякбаев албетте тажрыйбалуу биздин мушкер, көпчүлүк көрүмөдөр жеңиш күтүүдө. Жахангир Эркулов дагы албетте тажрыйбалуу, жадагысы Рикодон жаш курагы жагынан улуу, бирок мына Ринат Саякбаевдин ММАдеги өткөргөн беттештеринин саны көбүрөөк. Ринат Саякбаевдин демек ММАдеги тажрыйбасы көп. Мына дароо атаандашын чоочутуп артта чегин каргас кылууда Рико. Бирок Жахангир Эркулов мындай амал көйлүккө алданбайт азырынча. Жана биринчи мүнөттө мушкилдер абалды көзөмөлдөп турат. Жана Жахангир Эркулов атаандашын тейкдаун жерге жыгытууга, тейкдаун жасап атаандашын жерге жыгытууга аракетин жасайт ушул жерде. Жана алгачкы тейкдаун болобу? Болушунча абалдан чыгып кетүүгө аракет кылууда Ринат Саякбаев. Торчодо азыр беттеш уланат. Негизинен учурда заманбап ММАде туруу абалында партерде жана тордо беттеш уланат. Ай-ай-ай, өтө жакшы. Абалдан чыгып кетти. Атаандашы жакшы эле көтөрүп чапканга аракет жасаган. Ой-ой-ой, эркин күрөш боюнча Өзбекстандын чемпиону, андыктан күрөш өтө жакшы деңгээлде десек болот. Ринат Саякбаев атаандашын жерге жыгытты. Бирок Жахангир Эркулов бул жерде гат түздү. Атаандашын бутун жардам менен көзөмөлдөөдү. Бирок колдорун жапкан жок, колдору бош. Андыктан Рико үстүнөн чабуулга чыгыш керек. Бутун жардам менен көзөмөлдөөдү. Бирок Рико азыр бул абалдан кайрадан абалды баалап алдыга кирип соккуларды узатат жана сол колу менен калыс беттештин токтотууда. 2,5 мүнөт жана Ринат Саякбаев жалпы күйөрмандардын жүзүнө жылмаюу тартуулап жаткан учуру. Ринат Рико Саякбаев